армысыздарбы? Бүгүнкү күнгө алынган соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бүгүн 1 апрель саат 12:00 карата Кыргызстанда коронавирусту дагы 4 адам жуктуруп алганы белгилүү болду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин штабынын башчысынын орун басары Касымбек Мамбетов маалымдады. Анын айтуусуна караганда, Кыргызстан боюнча жалпы коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандардын саны 111 кишиге жетти. Коронавирус жуктуруунун 4 жаңы учурунун аймактарга карата бөлүнүшү: Жалал Абад шаары 1, Сузак району 1, Каракөл шаары 1, Чүй облусу 1. Коронавирус инфекциясы аныкталган бейтаптардын 59 аял, 52 эркек. Жакын арада бардык каалоочулар жеке лабораториялардан коронавируска текшерилүүгө мүмкүндүк алат. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин ыкчам штабынын башчысынын орун басары Касымбек Мамбетов билдирди. Анын айтымында, чет өлкөгө чыкпаган же коронавирус жуктурган адамдар менен аралашпаган адамдарда коронавируска текшерилүү боюнча маселени коюп келе жатат. Мындан улам бул багытта иштер жүрүп, жакынкы күндөрү жарандар менчик лабораториялардан акы төлөп коронавируска текшериле алышат. 2-3 күн ичинде юридикалык механизмдерди тактап алсак, жарандар жеке медициналык лабораторияга кайрылып, өз эсебинен текшерүүдөн өтө алышат, деди Мамбетов. Белгилей кетсек, Кыргызстанда коронавирус жуктурган 4 жаңы учур катталып, азыркы тапта өлкөдө 111ге жетти. Алардын ичинен Жалал Абад облусунда 3 адам коронавирустан айыгып чыккан. Жаңы аныкталган коронавирус илдетине чалдыккан бир учур сырттан келген, тагыраагы Орусиядан кайткан. Калган 3-өө оорулуулар менен байланышта болуп жуктуруп алышкан. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин штабынын жетекчисинин орун басары Касымбек Мамбетов билдирди. Ошондой эле Мамбетов жасалма дем алдыруу аппаратында жаткан бейтап учурда өз алдынча дем алып калгандыгын, бирок жандандыруу бөлүмүнөн чыга электигин, абалы орто оор экендигин кошумчалады. COVID-19 вирусу лабораториялык тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жактардын саны 6028. Анын ичинде биринчи категориядагы байланышта болгон жактар 1612, экинчи категориядагы байланышта болгон жактар 4416. Коронавирус Кыргызстанда пайда болгондон бери жалпы 9128 адамга изилдөө жүргүзүлсө, бир суткада 884 изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Учурда өлкө боюнча 1588 адам обсервацияда. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова жана Саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев кызматтарынан бошотулду. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматы билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 1 апрелде кол койгон жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 87 беренесинин 1 бөлүгүнө Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө, Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын 24 беренесинин 4-1 бөлүгүнө ылайык вице-премьер-министр кызматынан Алтынай Өмүрбекова жана Саламаттык сактоо министри кызматынан Космосбек Чолпонбаев бошотулду. Эске салсак, кечээ 31 мартта Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков Саламаттык сактоо министрлигинин ишмердүүлүгүн сындап, коронавируска каршы күрөштө өз милдетин так аткара албаганын айткан болчу. Ысык Көл облусунун Түп районунун Маяк айылында белгисиз бирөөлөр коронавируска шектелгендер жаткырылган обсервация имаратынын айнегин талкалап кетишти. Бул тууралуу өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Өкүлчүлүктөн белгилешкендей, обсервация балдарга билим берүү борборунун эски имаратында жайгашкан. Ал жакта 96 киши жатат. Учурда милиция айнек сындыргандарды издеп жатат. Өзбек улутундагы орусиялык миллиардер Алишер Усманов Өзбекстанда коронавирус менен күрөшүүгө $20 миллион бөлдү. Бул тууралуу Өзбекстан 24 телеканалы маалымдады. Маалыматка ылайык, бөлүнгөн каражат Ташкент облусунун Зангиата районунда коронавирус менен ооругандар үчүн курулуп жаткан ооруканага жабдууларды алууга жумшалат. Белгилегендей, акча керектүү медициналык жабдууларды сатып алууга республиканын Саламаттык сактоо министрлигине өткөрүлүп берилген. 31 мартка карата Өзбекстанда аталган илдетти жуктурган 172 учур катталып, 2 адам көз жумган. Орусиянын Москва шаарында коронавирус аныкталган дагы 5 адам каза болду. Жалпы Москвада аталган илдеттен каза болгондордун саны 11ге жетти. Ал эми Орусия боюнча коронавирустан 17 адам көз жумду. Бул тууралуу Москвадагы коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү боюнча түзүлгөн ыкчам штаб өзүнүн Telegram каналына жарыялады.
Ыкчам штабтын маалыматына ылайык, бардык пациенттерде пневмония аныкталган. Каза болгондордун эң кичүүсү 61 жашта, эң улуусу 74 жашта болгон. Алардын 4-өөнө жасалма жол менен дем алдыруучу аппарат коюлган. Ошондой эле бардык пациенттер коронавирустан башка дагы оорулар менен жабыркап келишкен. Аларда кардиосклероз, гипертония, кант диабети, өнөкөт өпкө оорулары бар болгон. Мындан сырткары бейтаптардын бири онкологиялык оорулар менен ооруп келгендиги дагы айтылат. Учурда Москвада коронавирус жуктургандардын жалпы саны 1613 кишиге жетти. Жалпы Орусия боюнча аталган илдетти жуктургандардын ичинде 2337 учур аныкталган. Аталган оорудан 121 адам айыгып, 17 адам көз жумду. Америка Кошмо Штаттарында коронавирустан каза болгондордун саны 3873-кө жетти. Бул тууралуу федералдык жана жергиликтүү статистикалык маалыматтарга таянып, Джонс Хопкинс университети билдиргенин РИА Новости агенттиги жазды. АКШда жалпы коронавирус тастыкталган 188.172 учур аныкталды. АКШ бул көрсөткүч боюнча дүйнөдө биринчи орунда, ал эми Италия жана Испания андан кийинки орундарда. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 11 мартта коронавирус инфекциясын пандемия деп жарыялаган. Аталган уюмдун акыркы маалыматтарына ылайык, дүйнөдө 750 миңден ашык адам коронавирус жуктурган учур катталып, вирус пайда болгондон бери 36 миңден ашуун адам каза тапкан.